Орыс деген орыстың досы. Мен шығардым мен. Жүрөт да бияқта. Бияқта. Сурагыла, ошол бала болбосо муну өлтүрүп койушмак. Алар бастай эмес, бутун тура албайт. А мен чыгарды. Чыгарганда мен Фрунзени көздөй качтым. Жолду көздөй качтым. Качкандан кийин алар мен рейкамен урду, анан эме жака гостиница бар да. Эмне болгон дубинкалар менен сабаш? Рейка эмелердин строительный. Дубинкалар. Рейка жана тракил ошондойлор менен таштар менен чапкылап мен эмеге качтым. Кафеге качып көрдүм ошо гостиницанын кафесине. Айрылган погондорун гана билбейм. Жолдун неметип калышты да. Анан мен кафеге качып кіріп эшигин катып талып турдум да. Катып турсам анан кийин эле тилер так баштагандан кийин эшик сынды да уже. Ручкалар сынгандан кийин кое бердим. Кайра башка эшикке кирдим. Башка эшикке кирип туруп эле анда сындырып артыман уттум да, үстүн айнек сынган, эшик сынган уттум да. Үстүнөн гостиницага чыгып кеттим. Гостиницага чыгып эшиктерди ачсам уже жабык экен да бар. Сен жалгыз болуп атасың да? Мен жалгыз болуп атам да, эшиктерди ачтым, жок экен, анан бир эшикке кирсем, каптерка бар, ошондой экен. Ошакта эки кыз отуруп туруп айттым, 102-ге чалгыла депчи. Анан алар телефон менен өзүм чалып сүйлөштүм, участковый инспектор. Ушундай болду. Напой жардамга бияка келгиле, ушундай айтсам анан туруп турдум да. Терезеден карадым, тигилер жаңылып карасам да, басып берип баратат үйүнөнчү. Анан эки мобильный группа келгенде мен эшикке чыктым. Эшикке чыгып алар менен барсам, алар дагы даярданып атат дагычы. Дубинка эмелер арматуралар менен даярданып атканын көрдүм да. Мобильный группалар автоматтарын октоп, ичине кирген да. Ичине кирип бир эме кылдык. Карап барын алып чыгып калган ошентип. Карап келип. Пока автоматты көрмөйүнчө алар дагы эле неметип атышыптыр да. Дагы эле даярданып атат, даярданып калган.